Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Кызылкаяда 46 жаштагы кишини өлтүрүүгө шектелип, 22 жаштагы тургун кармалды. 11 августта Кызылкая шаарында 46 жаштагы тургунду өлтүрүүгө шектелип, мурда сот жообуна тартылган 22 жаштагы тургун кармалды. Облустук милициянын маалыматына караганда, тергөөнүн жүрүшүндө шектүү маркум менен спирттик ичимдикти ичип отуруп, пикир келишпестиктен улам учтуу нерсе сайып жиберген. Натыйжада маркум көп кан жоготкондон улам каза болгону белгилүү болду. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда кылмыш боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Разаковдо опузалап акча талап кылып жүргөн аял кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Лейлек районунун Разаков шаарынын 20 жаштагы тургуну Ак Суу айылынын 53 жаштагы тургунун коркутуп, сүрөттөрүн интернетке чыгарып жиберем. Аны бардык элдер көрөт, үй бүлөң көрөт деп шантаж кылып, жабырлануучудан 10 000 сом акча алып, арадан 2 күн өткөндөн кийин кайра 15 000 сом акча талап кылып, акчаны алып жаткан жеринен Лейлек райондук милициясы тарабынан кармалды. Бул факты боюнча жазык кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Азыркы күндө шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Баткенде соңку аптада 14 мас айдоочу аныкталды. Баткен облусунун аймагында бир жума ичинде 865 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы кабарлады. Маалыматка караганда, тийиштүү документтери жок унаа башкаруу 14, мас абалында автоунаа башкарган 14, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 167, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 2 айдоочу аныкталып, башка жол эрежесин бузган 668 фактысы катталган. Ошондой эле ар кандай жол эрежесин бузгандыгы үчүн 51 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына киргизилген. Кадамжайда коомдук угуулар өттү. Коомдук угуулар Майдан айыл аймагында Айрыбас жана Каражыгач айылдарында өтүп, иш-чара жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын оң имиджин түзүүгө жана бюджеттик процесс тууралуу жарандардын маалымдуулугун жогорулатууга багытталды. Иш-чаралар учурунда катышуучулар жергиликтүү бюджетти түзүүнүн ачыктыгын жана айкындуулугун камсыз кылуу, бюджеттик каражаттарды адилеттүү бөлүштүрүү боюнча сунуштарды берүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Ошондой эле 2025 жылга карата жарандык бюджетти түзүү боюнча биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун ролу каралды. Иш-чара USAID-тын ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында уюштурулуп, бул демилге 2021 жылдан бери 900дөн ашык муниципалдык, кызматтык жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын билим деңгээлин жогорулатууга жардам берип келет. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыбыз түз болсун.